Allahu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Oğlu bütkül alamdın жалгыз жаратуучусу Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Анын акыркы пайгамбары, адамзаттын асылы Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламы жана тынчтыгы болсун. Жалпыңыздарга Алланын мээримин, тынчтыгын, берекесин тилеп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллага да чексиз шүгүрлөр болсун. Сиз менен бизди кайрадан көгүлтүр экранда, тынчтыкта, бейпилдикте жүз көрүштүрүп турат. Аллага чексиз мактоолор айталы. Бүгүнкү темабыз ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын ошол имамдарга берилген Жума баян темасында өтөбүз. Ошол эртеңки Жума баянына карата текебердик темасында мына ошол текебердик темасына бүгүн иншалла колубуздан келишинче токтолобуз. Текебердик деген эмне, шариятта кандай каралат? Жалпы эле текебердик кылган адам, текебер адамдын бул дүйнөдөгү абалы, акыреттеги абалы кандай? Негизи эле бул сыпат эмнеде болушу мүмкүн, эмнеден улам чыгат? Мына ушуларга токтолобуз. Текебердик деген сөз ошол өзүн башкалардан жогору көрүү дегенди түшүнсөк болот. Мындай адамдардын көңүлү өзүн башкалардан жогору коюу менен өзүнөн өзү ырахат алат десек болот. Ужуп деп дагы өзүн жогору билүү деген сөз ожуп деп да айтылат. Ошо башкаларды ойлобойт, бир гана өзүн ойлоп, өзүнүн кылган ибадаттары менен же бир кылган иштери менен манчыркалып, мал мүлктө болобу, же сулуулукта болобу, же болбосо ата тегинде болобу, ошол менен сыймыктанып, башкалардын ата тегин төмөн көрүп, башкалардын мал мүлкү аз болгон болсо, аларды да төмөн көрүп, кыскасын айтканда, өзүн жогору сезүү, инсандардан эң абзелимин, кемчиликсизмин, бардык нерседе мен жогору турамын, меники гана туура деп башкаларды шылдыңга алып, келекелеп, мына ушундай сыпаттардын негизи текебердик десек болот. Бул боюнча аяттарда Алла Таала фастаузбилlah сасрифу ан аяти аллазина ятакаббаруна фил арди бигайрил хак. Араф сүрөсүнүн 46-аятында ушу жер жүзүндө бир акысыз эле, бир орунсуз эле текеберленип жүргөндөргө мындайча айтканда өз кереметимен, өз ырыскыма куру калтырамын деп Алла Таала ушул текебер болгон адамдарды, менменсинген адамдарды өзүнүн ырыскысынан, өзүнүн кереметтеринен куру калтырамын деп жактырбагандыгын, жаман сыпат экендигин мына ушул аятта белгилеп айтып жатат. Дагы бир аятында токтоло турган болсок, фастаузбилlah казалика ятбауллаху ала кулли калбин мутакаббирин жаббар. Алла Таала өзүн ушул менменсиген, өзүн бир чоң көрсөткөн, текебер, бир зордуксул адамдын жүрөктөрүн мөөрлөп коет. Мындайча айтканда, анын жүрөгүн жаап коет, акыйкатка жаап коет, исламга жаап коет дегенди түшүнсөк болот. Мындайча айтканда, анын өзүнүн бир акыйкаты бар, бирок негизги акыйкатты ал кабыл албайт, бир гана өзүнүкү туура дейт. Мына ошол акыйкатты кабыл албаган текебер зордуксулдарды мындайча айтканда Алла Тааланын жүрөгүн мөөрлөп коет. Мындайча айтканда, исламга, башка бактылуулукка дагы мындайча айтканда жүрөгү ачылбайт, жүрөгү катып калат, жүрөгү муз болуп калат, жүрөгү таш болуп калат деп түшүнсөк болот. Дагы бир аятында токтоло турган болсок, вастафтаху ва хаба куллу жаббарин анид деп Ибрахим сүрөсүнүн 15-аятында ошо пайгамбарлар дагы ошо жеңиш сурап дуа кылган, ошол нерсесине дагы эргешкен, ал эми өзүнө мындай өчөшүп эле бир кыянат кылгандар, мындайча айтканда ошол нерсеге текеберлик кылгандар ал нерседен мындайча айтканда узак болду деп бул аятта дагы ошо текеберлик туурасында
айтып жатат. Дагы бир аятында иннаху ла юхиббул мустакбирин, акыйкатта Алла Таала өзүн менменсип жүргөндөрдү, мындайча айтканда текеберленип жүргөндөрдү Алла Таала сүйбөйт деп бизге ошол текеберлик деген сыпат, бул текеберлик бир гана Аллага жараша тургандыктан мутакаббир деп, кибрия ээси Алла Тааланын гана сыпаты. Биз ошол Алланын сыпатына талашып, ошондой деңгээлге жетип, кээ бир ушул учурда падышалар болгон, өзүн Кудай сезген, ошол текеберленген, ошончолук чоң даражага жеттим деген, бирок ошолордун да азабы катуу экендиги, Алла Таала ошол себептүү аларга жаза бергендиги Кур'ан Каримде дагы айтылат. Жана ушул аятта айткандай, текеберлик жаман сыпат, менменсинүү жакшы сыпат эмес, анын тескериси жөнөкөйлүк сыпат, кичипейилдик сыпат, камкордук, боорукердик, мээримдүүлүк сыпаттардын мындайча айтканда антоними десек болот да. Мына ошондой сыпат менен пайгамбарыбыз сыпатталган. Ошол сыпаттарга, кичипейилдик сыпаттарына ошону бизге үндөгөн, ошондой болгула деп пайгамбарыбыз дагы көрсөтүп кеткен. Ал эми тескерисинче текебер болгон адам, менменсинген, кыйынсынган адамдарды Алла Таала жактырбайт. Инсан алсыз экендигин, хуликал инсану заифа деп аятта айткандай, инсан ошончолук алсыз жаратылган. Мына ошол алсыз экендигибизди биз өзүбүз дагы моюнга алышыбыз керек. Алланын жаратыгы экендиги, Алланын кулу экендигин биз моюнга алышыбыз керек. Жана кичине кыпындай нерседе, мисалы мынакей карантин учурларында дагы көзгө көрүнбөгөн вирус бизди жаткызып койду. Кандайдыр бир оору, грипп болобу, башка, ошону төшөккө жаткызып коюп, алсырап, керек болсо ошо өлүмгө чейин алып кеткен учурларды мына өз көзүбүз менен дагы күбө болдук. Инсандын ушунчалык алсыз экендигин дагы бир жолу байкадык. Балким мисалы үчүн отко деле адам колун коюп көрсө, балким бир 2-3 секундка зорго чыдашы мүмкүн. Инсан ошончолук алсыз, же сууга чөгүп кеткендерди көрүп атабыз. Эмне үчүн? Ошол 2-3 мүнөттүн ичинде эле адам ошончолук алсыз, дем ала албай калса, ошол алсыз болгондугу үчүн бул дүйнөдөн көз жумушу бул анык нерсе. Мындайча айтканда, инсан бир текеберлене турган, даражага жете турган бир эч нерсеге кадыр эмес, ага бир күчү жете эмес, кудуреттүү эмес, бир гана Алла Таалада гана бул сыпат бар экендигин билип, жана Аллага баш ийип, өзүбүз менменсинбестен, текеберсинбестен, мындайча айтканда, жеңил мүнөз, кичипейилдик, жумшактык, мээримдүүлүк сыпаттары менен биз ошолго аракет кылсак, албетте пайгамбарыбыздын дагы сүннөтүн аткарган болот экенбиз. Алла Таала дагы башка бир аятында бизге коркутуп жатат. Ошол текеберлик менен жүргөн адам, ошол текеберлик сыпаты менен сыпатталган адам бейишке кирбестиги туурасында аятта инналадина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. Муъмин сүрөсүндө 60-аятында мени ошо мага ибадаттан, мындайча айтканда, ибадаттан узакташтырып, жана ошол узакташтыргандар ошол Аллага болгон ибадатты мындайча айтканда кылбастан узакташкандар, мындайча айтканда түбү чукур тозокко кирет деп, ошол текеберленгендер, ошол ибадаттан узак болгондор, мындайча айтканда ошол ибадат кылгысы келбей, текеберленип башын саждага койгусу келбегендер албетте тозоктун түпкүрүнө кирет деп Муъмин сүрөсүндө бизге айтып жатат. Эми буга окшогон Кур'ан Каримде аяттар дагы көп кездешет. Текеберликтин мындайча айтканда Кур'анда бир жаман сыпат экендиги, бул сыпат менен сыпатталган адам бейишке кирбестиги, азабы күчтүү экендиги белгилүү болду. Эми пайгамбарыбыздын хадистерине токтоло турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла ядхулул жанната ман кана фи қалбихи мисқала хаббатин мин хардалин мин кибрин
өтө маанилүү хадис. Ошол жүрөгүндө дейт, кимдин бир жүрөгүндө кыпынчалык бир салмактагы текеберлик, кыйынсынуу, менменсинүү болгон болсо, ал жаннатка, бейишке кирбейт дейт. Кыпынчалык деген нерсе бул көзгө көрүнбүс, мындайча айтканда, унду деле майдалаган болсо, буудайды майдалаган болсо ун болот. Ошонун эң майда бир бөлүгү кыпынчалык дейт да. Ошончолук текеберленүү, кичине бир аз гана текеберленип коюу, бир мал мүлктүн ээси боло калса, дүнүйөнүн ээси боло калса, же болбосо бир амалдын ээси боло калса, текеберленип сүйлөгөн сөзү кыйын болуп, же кылган амалы ошончолук жер жүзүн ушундай баягы көшөрүлөнүп баскандар болсо, мына ушулардын кичине гана бир текеберлик бир нерсе болгон болсо, ал бейиштин, мындайча айтканда, бейиштин жытын жыттабайт деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз хадисинде айтты. Пайгамбарыбыз өзү да ушунчалык өтө жөнөкөй болгон, кичи пейил болгон. Анас бин Маликтин риваятында, мен пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылдым. Пайгамбарыбыз мени эмнеге сен ушул нерсени ушундай кылбадың, тиги нерсени тигиндей кылбадың, бул нерсени мындай кылсаң болот деп бир мындайча айтканда бир кемчилик издеп, ага бир орой мамиле кылып, ага бир менменсинип, текеберленип, бир эч кандай мамиле кылган эмес деп мындайча 10 жыл кызмат кылган Анас бин Малик риваят кылат да. Эми балалык кылып бир жака жумшаган учурларда кээде ошол ишти унутуп калган болом дейт. Кээде келип башын жылуу кол менен башыма коюп мынтип карасам, пайгамбарыбыз жылмайып турган болот да. Эй Анас, баягы ишти унуттуңбу деп эскертип койду. Мен ошол ишти барып дароо кылдым деп риваяттарында келет. Демек пайгамбарыбызга керек болсо акарат кылгандар, пайгамбарыбызга адилеттүү болбойсуң деп кыйкыргандар учурунда болгон, аларга текеберлик менен жооп берген эмес. Ушунчолук сылык болгон, уялуу сезимдери болгон, пайгамбарыбыздын жүзү ошончолук кызарып кетет эле. Мына ошол нерсени пайгамбарыбызды мүнөзүн, кулк мүнөзүн Айша энебизден сураганда, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Куран эле деген да. Мына Куранда аяттарда текеберлик жөнүндө эмнелерди гана айтты. Мына ошол менен амал кылган. Буга окшогондо кандай пайгамбарыбыздын Алла Тааланын буйруктары, тыюулары, кантип жашаш, бул дүйнөдө акыретте да бактылуу жашаштын жолун Куран бизге жол көрсөтүп кетти. Мына ошону менен амал кылып, ар бир аятка амал кылып, буйруктарын аткарып, тыюуларына качып, амал кылып, жана бизге иш жүзүндө дагы мындайча айтканда ошону өрнөк болуп көрсөтүп кетти. Мына ошол пайгамбарыбыздын сыпаттарынан бирөөсү дагы ошол жөнөкөйлүк, сылыктык болгон. Ал эми текеберлик деген мынчалык нерсе болгон эмес. Балким кээ бир учурларда, мисалы үчүн пайгамбарыбыз көңүл мындай байкабай калган учурлар, мисалы үчүн бир көр келип, андан бир суроо сурап, маслихат сурап келген маалда байкабай калган учурда Алла Таала пайгамбарыбызга дароо аят түшүрүп, сага бир ушундай бир көр адам келип кайрылса, сен ага маани бербедиң деп пайгамбарыбызды мындай эскертип турган. Демек ошол нерсе дагы, эгерде ошондой нерселерге өзүбүздөн мал мүлкү төмөн, же болбосо ушу дене жагынан, турпаты жагынан, же сулуулук жагынан, же амал жагынан төмөн болгон адамдарга биз өзүбүздөн кичине көрүп койдукпу. Демек мына ошону аны кичине шылдыңдап, ага акарат кылып, мына ошол нерсе албетте текеберлик болот, менменсүү болот. Мына ошол албетте ошол азыркы айткан адиске ылайык жүрөгүндө текеберлик кичине гана болсо, кыпындай гана текеберлик болсо, ал бейиштин жытын жыттабайт деп пайгамбарыбыз хадисинде айтты. Пайгамбарыбыздын Худси хадисинде дагы Алла Таала Худси хадис деп, ошо Алла Таала мааниси Алла Тааладан болгон сөзү пайгамбарыбыз айтып атат. Ошондо да Алла Таала мындай буйрут айтты: ушундай улуулук, жогору даражалуулук менин мындайча айтканда желегим. Ал эми мындай чоң даражалуулук дагы болсо менин дагы мындай чепкеним деп ушулар тууралуу мени менен бир талашкандарды анда тозокко таштаймын, эч кандай эч нерсеге карабастан тозокко таштаймын дейт да. Мындайча айтканда улуулук сыпат, жогору даражалуулук сыпат, текеберлик сыпат бул менин сыпаттарым, мага гана тиешелүү. Ушул сыпаттарды мен менен талашкан адамга дейт да. Мени менен талаш тартышып мага тең тайлашкан адамга
мен ага эч нерсесине карабастан тозокко таштаймын дейт да. Бул сыпаттар албетте Алла Таалага гана кыйындык, менменсинүү, текебердик деген сыпаттар, мутакаббир деп Алла Тааланын гана сыпаты, ал сыпат менен инсандар сыпатталбашы тууралуу. Эгерде ошол нерсеге кыпындай гана ошол нерсе болгон болсо, анда Алла Тааланын жазасы оор экендиги мына ушул хадистен, кутси хадистен дагы түшүнсөк болот. Ла ядхулул жанната бахилун вала жаббарун деп сараң адам дагы, зордукчул, мындай текебер адам дагы жаннатка кирбейт деп пайгамбарыбыз кийин хадистеринде дагы айтып атат. Ла яндуруллаху иля ражулин яжурру изараху батаран. Алла Таала ушу текеберленип баягы астында кийген шымын ушунчалык баягы чепкендерин кээде ушундай жерлерге сүйкөп, мындайча айтканда жер менен тең кылып узартып, ушунчалык текеберленип баскандар бар го, кыйынсып калып ошол дүнүйөсүнө мачырканып, мына ошондой адамдарды Алла Таала ага көңүл дагы болбойт дейт да, Алла Таала ага карабайт дейт. Демек, андай нерселерден, ошо текеберликке алып бара турган сыпаттардан биз этият болуш керек экен. Ал эми ошол эле жана ужуп деп айттык, ошол өзүн жогору көтөрүү, ошонун эле антоними мындайча айтканда тавазу деп коюлат. Тавазу бул жөнөкөйлүк сыпат, кичипейилдик сыпат. Мына ошол туурасында дагы Алла Таала хадистерде токтоло турган болсок, ма задаллаху абдан биаффин айздан ва ма таваза ахадун лиллах илля рафаахуллаху деп хадисте айтылгандай, ошол Алла Таала кечиримдүү болгон адамды анын өзүнүн аброюн, макамын жогорулатат дейт. Бирөө үчүн ушунчалык өч алып, мындайча айтканда текеберленип, же болбосо кек сактап, ошо душмандына душмандык кылып, кайра андан ашырып жүргендер бар. Бул өтө жаман сыпат. Ошону кечире билген адам, ошо кулчулук кылып, ошол бир кулун кечирген болсо, Алла Таала анын аброюн, анын макамын жогорулатат дейт. Ал эми Алла үчүн өзүн жөнөкөйлүк кылып көрсөткөн болсо, кичипейил болуп көрсөткөн болсо, Алла Таала анын дагы кадырын, баркын жогорулатат дейт. Бул өтө маанилүү хадис. Биз Алла үчүн өзүбүздү төмөн түшүрсөк, Аллахтын ыраазылыгы үчүн өзүбүздү жөнөкөй алып жүргөн болсок, өзүбүздүн Алланын кулу экендигибизди, алсыз пенде экендигибизди мындайча айтканда моюндап жүргөн болсок, Алла Таала биздин өзүбүздү ошо жанагынтип даражабызды жогорулатып, даңкыбызды көтөрүп, мындайча айтканда кадырлуу, барктуу кылып коеру тууралуу мына хадистерде келип атат. Дагы бир хадисинде ушундай сүйүнчүлөр болсун дейт. Ал кимдерге сүйүнчүлөр болсун десе, ошо мындайча айтканда чын көңүлдүү болгон адам, кичипейил болгон адамга жакшы мамиле кылган адамдарга дейт. Жана мындайча айтканда адал акча менен таап, мал мүлкүнү кайра эле ошол Алла жолунда каржаган адамдарга, мисалы үчүн ушундай мээнет менен таап келди, аз акча болсо дагы ошону кайра эле бирөө бир муктаж адам сурады, же болбосо бир Алла жолунда каржады, ошону бир сооптуу амалдарда жол куруу иштетти, суу чыгаруу иштетти. Мына ушундай адамдарга сүйүнчүлөр болсун деп айтып атат. Андан карып мискиндерге боор ачып, ошолорго көңүлүн алгандарга дагы мындайча айтканда карып мискиндерге дагы боор ачыгандарга, андан сырткары мына хикмат ээлерине, мындайча айтканда фикх, шариаттын илимин өздөштүрүп жүргөн, мисалы үчүн илим ээлерине жана даанышман адамдарга, ошолор менен мындай бирге жүргөн адамдарга, ошолорго сый урмат көрсөткөн адамдарга Алланын мындайча айтканда ошолорго сүйүнчүсү болсун деп Алла Таала сүйүнчүлөгөн экен да. Мына ушулар кандай бактылуу адамдар, Алланын көңүлүн, ыраазылыгын алгандар деп пайгамбарыбыз дагы өз хадисинде
айтып өттү. Кимде ким дагы хадистеринде ошол кимде ким Алла үчүн өзүн жөнөкөй алып жүргөн болсо, Алла Таала анын даражасын жогорулатат дейт. Кимде ким текеберлене турган болсо, менменсий турган болсо, кыйынсына турган болсо, өзүн жогору алып жүрө турган болсо, Алла Таала ал адамдын даражасын төмөндөтөт дейт. Ал эми ушундай үнөмдүү болгон адамды ачып чачып эле эки жака ысырап кылып акчасын чачкан адам эмес, ошону сарамжалдуу пайдаланганга, үнөмдүү пайдаланганга Алла Таала ал адамды бай кылат дейт. Ал эми ушунчалык ысырап кылып эки жака акчаларын чачкан адамдарга, пайдасыз нерселерге ысырап кылгандарды Алла Таала бир күнү факыр кылып коет, кедей кембагал кылып коет. Ал эми Алла Тааланы көп эстеген адамды Алла Таала сүйөт деп пайгамбарыбыздын хадисинде мына ошол инсандар кандай абалда болушу керек экендиги, ошол Алланын ыраазылыгында, ошо элдин ыраазылыгы эмес, элге рия үчүн эмес, эл көрсүнгө эмес, ар бир ишти Алла Таала ошо мени дайым көзөмөлдөп турат, Алла Таала мени көрүп турат деген сезимди жүрөккө алып келип, ошол менен иш тута турган болсо, Алланын ыраазылыгы болот. Алланын ыраазылыгы болгон иш дайым ошо жөнөкөйлүүлүк менен, бирөөгө менменсинүү менен эмес, бирөөгө текеберлик эмес, жөнөкөйлүүлүк, жакшы мамиле, жакшы кулк мүнөз менен болсо, Алла Таала албетте ал адамдын даражасын жогорулуп, Аллах андан ыраазы болот экен. Эми ушул текеберликтин жана кыскача айтып өттүк, кайсы учурларда адамдарда текеберлик сыпаттары пайда болот, текеберликте эмнеден текеберликтен болот. Мисалы үчүн ата тектеринде ушундай уруу болсо, мисалы үчүн арабтар Курайш уруусунан деп мактангандай, кыргыздар дагы мисалы үчүн паланча уруудан, түгүнчө уруудан, менин атам ошол уруудан болгон, биздин ата тегибиз, тектүүбүз деп уруусун мактангандар. Мына ошол менен текеберленгендер. Башка бирөөлөрдүн урууларын тоготпойт. Мисалы үчүн кээде бизде дагы болуп калат ушундай бир өзгөчө уруу, арабтардан келген уруу, аларга кызын бербей же алардан үйлөнбөй, мына ошондой өзлөрүнүн гана урууларынын гана бири-бирине кыз берип той кылып, ошондой учурлар дагы ак сөөк сыяктуу, ошол нерсе дагы албетте текеберликке алып барат. Алла Таала өз аятында: «Я айюханнасу инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу инна акрамакум индаллохи аткакум инналлоха алимун хабир». Алла Таала өз аятында: «Эй инсандар, биз силерди эркек жана аял кылып жараттык, жана урууга бөлүп койдук, улут улутка бөлүп койдук. Литаарафу, силер бири-бириңер менен таанышып, каада салтыңар менен, үрп адатыңар менен таанышып, мамиле кыласыңар» деп айтып, андан кийин «Инна акрамакум индаллохи аткакум», силердин мындайча айтканда абзелиңер, силердин эң атак даңкыңар, мындайча айтканда Алла Тааладан такыба кылганыңар, Алладан коркконуңар деген да. Бул жерде бир арабтын, араб эместен жогору даражалуулугу жок. Кыргыздын же башка улуттан даражалуулугу жок. Ар бир улутта жакшысы жаманы бар, даражасы жогору төмөнү бар. Ар бир инсан Алланын алдында белгилүү. Алланын ыраазылыгы үчүн ал кандай даражада, аны Аллах билет. Ошон үчүн биз өзүбүздүн даражабызды ошо Алланын ыраазылыгына карап мамиле кылышыбыз керек. Алла Таала ошол текебер адамдан, менменсиген, кыйынсынган адамдардан, ата теги менен мактанган адамдардан ыраазы эмес экендиги белгилүү болуп турат. Мына ошондуктан биз ошол нерсе менен сыймыктанбастан, биз өзүбүз эмне Алланын кайсы ыраазылыгына жеттик, эмне амал кыла алдык,
кимге кандай жакшы мамиле кыла алдык, кимге кандай сооптуу амалдарды кылдык, акыретибиз үчүн эмне азык камдадык. Дүния мазраатул ахира, бул дүнүйө ахиреттин эгин талаасы. Бул дүйнөдө эмнени эксек, акыреттен ошону алабыз. Эч нерсени экпеген болсо, жазында буудай экпесе, күзүндө эч нерсе албайт, же арпа алып калбайт, же буудай алып калбайт. Ошол сыяктуу эле биз акыретибиздин камын көрүшүбүз керек. Биздин атабыз ушундай эле, менин чоң атам молдо болгон, менин чоң атам бай болгон, көпөс болгон. Ал сиздин атаңыз болсо сизге эмне пайда? Эмне пайда кылып алып келе алат? Ошону ойлонушубуз керек. Ар бир адам нафис өзү үчүн жооп берет. Бирөө бирөө үчүн жооп бербейт. Ар ким атаңыздын орду өзүнүн ордунда, анын эсеп кысабы өзүнчө. Сиздин ордуңуз өзүңүздө эсеп кысабыңызды дагы өзүнчө болот. Ошондуктан биз ата тек менен дагы паланча уруудан экен, паланчанын уулумун деп мына ошондой мамилелер кылгандар дагы болгон. Бул керек болсо, ой, кара адамдын уулу деп пайгамбар ушул маалда, о Абузар, сен актын уулунун, каранын уулунун мындайча айтканда эч кандай бири-бирине жогору даражалуулугу жок, айырмасы жок деп пайгамбарыбыз мындайча айтканда жактырган эмес. Эй каранын баласы же эй ак сөөктүн баласы дегенге туура эмес болуп калат. Ошон үчүн ата тек жөнүндө дагы текеберлик болот экен. Ошондон биз этият болушубуз керек экен. Андан кийин сулуулукта мактануу, мисалы үчүн айрыкча аялдар арасында ошондой өзүн сулуу көрүнүп, анан башкалардан бир кемчилик айыптап, бою кичине экен деп аны гыйбат кылып, мына ошондой учурлар дагы болгон. Пайгамбарыбыз маалында дагы жубайлардын учурунда дагы ушундай бою кичине деп айтып койгондугу үчүн сенин ушул сөзүң деңизге түшсө, деңизди булгамак деп айткан учурлар болгон да. Мына ошонун бою кыскалыгы, же анын бир көзүнүн көктүгү, же өңүнүн сарылыгы, чачынын узундугу, бардыгы ал адам өзү жасаган эмес. Анын бир жасоочусу бар, жаратуучусу бар. Демек, биз ошол жаратуучуга каршы чыгып атабыз. Аны бою кичине кылып жаратып койдуң деп, о Кудай деп, ошо Кудайга каршы чыккан болуп калат экенбиз. Текеберлик мына ушундан дагы болуп калат. Алла Таала ар кимди ар кандай абалда жараткан. Бирөөсүн көр кылып жараткан, бирөөсүн кар кылып жараткан, бирөөсүн чачы жок, чачы узун кылып жараткан, бирөөсүн ак, бирөөсүн кара кылып жараткан. Бардыгы Алланын жаратылган тагдырына, менин да ушундай даражада турганыма, ушундай болуп кыргыз болуп жаралганыма мен күнөөлүү эмесмин. Буга же бир менин айыбым эмес, менин колуман келе турган нерсе эмес, бул менин тагдырым. Алла Таала мени мына ушундай кылып кыргыз кылып жаратыптыр. Бирөөсүн өзбек кылып жаратты, бирөөсүн тажик кылып, бирөөсүн орус кылып жаратты. Ар бири өзүнчө бир улуу кылып, улут кылып жаратып койду. Бирок биздин даражабыз ал нерседе эмес. Боюбуздун баста эмес, даражалуулугу Аллага канчалык такыбачылык кылып атат, Алланын ыраазылыгын канчалык алып атат. Мына ошондо. Андан кийин андан кийинкиси мал менен текеберленүү, мал мүлк менен текеберленүү. Мал мүлк менен текеберленгенде ошол канчалаган Алла Таала инсандарды эч абалына карабастан, мындайча айтканда, байлыкты бере берет. Аны мусулманына, капырынабы, жакшысынабы, жаманынабы Алла Тааланын разак сыпаты бар, ырыскыны каалаганына бере берет, канчалаганына бере берет. Ошол ырыскыга ээ болгон адам, мен жакшылыгымдан ушул мага пайда болду, менин акылдуулугумдан ушунча ырыскыга ээ болдум деп өзү ошол нерсеге жеткендигин эсептеп текеберленип калат. Жок, Алла Таала ырыскы берүүчү зат. Кээ бирлерин биз ченеп койдук, кээ бирлерине биз кең кылып койдук дейт Алла Таала. Ошонун берген ырыскыга биз шүгүр келтирип, алхамдулиллах деп шүгүр келтирүү эмес, ошонун шүгүрү, ошонун зекетин берүү, ошонун шүгүрү садакасын берүү, онун шүгүрү кедей кембагалдын башын сылоо, ошолордун акыбалын сурап аларга жардам берүү. Мына ошол шүгүрлүк менен эсептелет. Мына ошону мал мүлктө дагы башкалардан чоң машина минип калган болсо,
Мисалы үчүн кичинекей машина минген, Тико же Матис мингенди же велик тээп жүргөн адамды аларды кор көрүүсү, аларды шылдыңдоосу бул албетте туура эмес. Бир күн сиз килейген машинада жүргөн болсоңуз, бир күн сиз дагы мындайча айтканда Матиске отуруп калышыңыз мүмкүн, Тикого отуруп калышыңыз, бул балким машинаңыз деле жок болуп калышы мүмкүн. Балким машинага чыга турганчалык акыбалда деле болбой калышыбыз мүмкүн да. Алла Таала ар кандай сыноо менен балким бул дүйнөдө да жазасын берип коет текеберчилик кыла турган болсок. Ошондуктан бул нерсени байлык келген адам, бул кедей кембагал адам бул Кудайдын сүйгөн пендеси эмес дегендик туура эмес. Балким Кудай Таала ошол кедей кембагал адамды сүйөттүр. Кедей кембагал адам Аллага көп жалынып жалбар, Алланын алдында барктуу, даңктуудур. Алланын сүйгөн пендесидир, биз кайдан билебиз. Ошондуктан бул байлык менен өлчөлүү эле адамдын жакшы жамандыгы мындай нерсе менен билинбейт. Ошондуктан биз текеберчилик, мал мүлк берип койсо текеберчилик кылбашыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр суроолор да келип атат. Колубуздан келишинче суроолорго да жооп бергенге аракет кылабыз буюрса. Андан кийин күч кубатта, баатырдыкта дагы мактануу, текеберлик бар да. Күч кубат болуп, азыркы учурда да кээ бирлерин көрөбүз, залга барып, же болбосо бир ушундай бир нерсени, бир кесиптин ээси болуп, же бир күрөшчү дейбизби, же боксчу дейбизби, ошондой маалдарда баатырлык кылган, мисалы жаачан дейбизби, ошондой нерсе менен дагы текеберлик кылгандар дагы болуп калат да. Ошончолук жолду ээлеп басып, мындайча айтканда, ошол адам гана кыйын болуп, ошол баягы колунда кичине булчуңу менен адам ушунчалык текеберлик кылгандар бар. Көрүп жүрөбүз бул нерсени. Башыбыздан дагы өтүп жүрөт. Демек, бул нерсе адамга келген сыноо гана. Адамга ошондой бир мүмкүнчүлүк берип коет, атак-даңк берип коет, байлык берип коет. Ал бир күн бар, бир күн жок. Адам жана деле айтып өттүк, инсанды керек болсо сиз ушунчалык канчаң бир күч кубаттуу болсоңуз деле бир көрүнбөгөн вирус келип же грипп оору келип сизди жыгып коюп атат, төшөккө жыгып коюп атат. Кана күчтүү кубаттуу болсок ошол ооруду тоготпостон ордубуздан туруп кеткенибиз. Мына кечеги эле 2020-жылдары мына вирус каптаган учурда көрдүк буну. Ошондуктан ошол нерсебиз менен дагы текеберликке алдыруубуз албетте канчалык намаз окубайлы, канчалык орозо тутпай, канчалык ибадат кылбайлы текеберлүү болуп калдыкпы. Демек текебер адам бейиштин жытын жыттабайт деп Алла Таала айтты, пайгамбарыбыз айтты. Алла Таала ваадасынан кайтпайт. Ошондуктан ушул сыпаттардан өтө бизди ошол текеберликке алып бара турган сыпаттардан өтө этият болушубуз керек. Канчалык алма деле ушунчалык мөмө берип, ушунчалык бар болгон сайын, ырыскылуу болгон сайын жерге карап ийилет. Чайнек деле өзүнө кичинеге пиалага ийилип куюлат. Мына ошондой таризде болушубуз керек. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атчан жөөчөнгө салам берсин деген. Ал жөө жүрөт, сизде ат бар экен. Ошон үчүн сиз биринчи ийилип, кичпейил болуп, текеберленип, чоң машина айдаганда текеберленип, кичинекей машиналарды тоготпой, анан жолду ээлеп алып, мына ушундай адамдарыбыз көбөйүп кетти. Карасаң колунда таспих, же болбосо сакалчан, же болбосо оромолчон, мына ушундай адамдарыбыз деле көбөйүп кетти. Бир кичине байлыкты Алла Таала берип койгон болсо, ошого машырканып, текеберленип кеткендер. Текебер адам кээ бирлер өздөрүн текеберлик кылып атканын дагы билишпейт. Текеберлик мына ошол сынык мүнөздүн мындайча айтканда тескериси, антоними десек болот. Жумшактык, кичипейилдик, жөнөкөйлүктүн тескериси текеберлик. Мына ошондой ким ошол сыпатка жакындап аткан болсо, ошол сыпаттуу болуп аткан болсо, демек ал нерсени тезирээк жоготконго аракет кылыш керек. Кээ бирлери болсо айланасында ушундай бир жардамчылары бар. Амалда текеберлик болуп калат. Бир туугандарында тааныгандары ушундай көп, анан ошолорго мондай болуп буйруп, тигиндей болуп буйруп, Кудайды унутуп баштайт. Бардык иштерди жардамчылары кылат, бардык иштерди колунда кызматчылары кылат. Бүт көйгөйлөрүн акчасы менен чечет. Мына ошолор дагы мындайча айтканда Алладан мындайча айтканда узакташып калат. Мына ушул нерселерде өтө этият болуш керек. Мына биз убакыттын аздыгына байланыштуу кээ бирлерине гана токтолдук. Пайгамбарыбыз аттаква ха хуна деген
такыбалуулук мына бул жерде деген, жүрөктө деген, жүрөктө ошо жүрөгүбүздү такыбалуулук менен Алла Тааладан коркуу болгон болсо, Алла Таала бардык жерде көрүп турат деген болсок, биз элдин алдында дагы, мечитке барганда дагы, көчөдө дагы, үйдө дагы кечиресиздер. Үйдө дагы бирдей жүрөбүз. Элдин алдына чыкканда башка жүз, көчөгө чыкканда башка жүз, үй бүлөгө келгенде башка жүз болуп калган болсок, башкача мамиле болуп аткан болсок, анда башка шефибизге карата ишканага барганда ушундай сылык мамиле, үйгө келгенде кожоюн болуп ушундай аба деловой болуп калат го адамдар, ошондой болуп текебеленип калып, бала жакасын урушуп, жаңжалдашып, ушундай кылса, албетте бул туура эмес болуп калат, эки жүздүүлүк болуп калат. Ошондуктан пайгамбарыбыз таква хауна, таква жүрөктө мындай айтканда бизди Алла Таала дайым көрүп турат деген сезим болушу керек. Эми суроолорго дагы бир аз токтололу. Ассаламу алейкум. Пайгамбарларды түшкө көрсө чынбы дейт. Мисалы үчүн башка пайгамбарларды көрүшү жөнүндө билбейт экен, бирок биздин пайгамбарды көрсө шайтан анын түсүнө кирбейт дейт. Чындыгында, аныгында биздин Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды акыркы үммөт пайгамбарын түшүндө көрүүсү бул анык деп риваяттарда келген. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аялдар 5 убакыт намазды азандан мурун окуса болобу, же муктаж убакытта элеби, же бардык учурда эле эрте окуй берсе болобу дейт. Жакшы суроо. Ар бир намаз, мындайча айтканда, ар бир намаз өз убактында парз кылынды дейт. Качан парз болот? Убакты киргенде парз болот. Жума намазынын убакты мисалы үчүн 1:30 кирсе, ошол маалда жума окуш болот. Пешиндин убакты да ошол. Асырдын убакты дагы мисалы 5-те деген болсо ошол. 4:30 асыр окулбайт. Ага жоопкер дагы болбойт. Эгер 4:30 бир адам өлүп кеткен болсо, асырдын убакты үчүн асыр намазы суралбайт, бирок пешиндики суралат. Ошондуктан убакты киргенге чейин эгер намаз окулган болсо, азан айтылды элекке. Эгер азан туура айтылган болсо, Насат медиадан карасаңыздар болот. Ошол убактан эрте айтылган болсо, ошол убакытта айтылган болсо, азан андан мурун намазды окуган болсо, кайра кайтарып окуш керек. Керек болсо, убакты кирилек азан айтылган болсо, азанда кайтарылып окулат. Айтылып, кайтарылып айтылат. Ошондуктан эч убакта, айрыкча ушул куптан убакыттарында, айыл жерлеринде үйгө кечинде жүрө албай калабыз деп намазды эрте окуп алгандар дагы бар да. Ошондуктан ушул нерседе өтө этиятташ керек. Куптандын убакты кирмейинче, шамдын убактынан кийин эле окуп алган дурус болуп эсептелбейт. Ошого ушул нерсеге маани бериш керек. Ар бир намаздын өзүнүн убакты бар. Анан намазда 40 мүнөт, шамдан кийин 40 мүнөттөн келет деген, куптан убакты келет деген дагы туура эмес. Ал кыш убактарында гана туура болуп калышы мүмкүн. Ал эми башка учурларда, мындайча айтканда, ошол куптандын жайкы убакыттарда керек болсо 2 саатка чейин убакыты аралыкка келет. Бул күндүн узарыш кыскарышына карайт. Ошондуктан Насат медианы гана карап туруп намаз окулушу керек. Андан кийинки суроого токтоло турган болсок, ошо суроо бере тургандар болсо, ошо SMS түрүндө кайрылсаңыздар, колубуздан келишинче тактап беребиз. Ассаламу алейкум. Менин жолдошум мени жана 3 жаштагы кызымды жаман сөздөр менен сөгүнөт. Шариятта буга кандай карайт? Бирок өз дининде жүргөн адам намаз окуйт, даватка чыгат. Азыр эле айтып өттүк.
намаз окушу менен адам жакшы адам болуп, Аллахын сүйгөн пендеси болуп эсептелбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде пайгамбарыбызга сахабалар келишип сурашты. Бизде бир адам бар, бир аял бар. Намаз 5 убакыт намазын түнкү тахажжуд нафил намаздар менен кошо окуйт. Орозосун, парз орозосун биякта турсун, нафил орозолор менен тутуп, ошолор менен алектенет. Ушунчалык ибадаткөй. Бирок кошуналар андан зыян тартат, тилинен зыян тартат, андан мамиледен зыян тартат, зулумдук көрөт. Ушунчалык жүрөктөрү зырылдайт деп келишти. Ошондо пайгамбарыбыз эки сөз менен жооп берди. Ал отто, анын жайы тозокто дегенди билдирет да. Мындайча айтканда, неге? Ошо оккан намаздарын, орозосун бардыгын жууп кетти. Мамиле, туура эмес мамиле, мындайча айтканда кооз эмес адеп ахлак, жаман кулк мүнөз менен болгондугу үчүн жууп кетти. Ошондуктан бул жердеги сөгүнүү керек болсо, биз өткөн сабактарда айтканбыз, сөгүнүү бул жакта турсун, жүрөк менен бирөөнү жаман көрүп, жаман күмөн кыла албайбыз. Инна бадалданна исмун дейт аятта. Не кээ бир күмөндөр күнөө болуп эсептелет дейт. Ушундай адам да ушул жактан урлук кылып келатат да дейбиз да, бирөөдү кечинде көрүп калсак. Анын каяктан келип келатканын, балким үйүнө тамак иштеп келатканын билбейбиз, балким. Жаман күмөндө болуу албетте билбей туруп, же бир машина минип алган болсо, ушуну зулумдук кылып, же ушул жерде паланча чоң да ошо паракор кылып туруп анан алды ушул акчаны деп жүрөгүбүз менен деле ошентип ойлосок, ошол күмөн болот. Жүрөктүн гыйбаты болот ушул. Тил менен бул жакта турсун, бирөөнү зыян сөздөр менен урушуп биякта турсун, сөгүнүүгө тыюу салынат, күнөөкөр болот. Ал тарбияга жатпайт. Ошондуктан инна солата танхан фахшай вал мункар дейт. Албетте намаз жаман иштерден, уятсыздыктан токтотот дейт. Демек, жаман иштерден, уятсыздыктардан токтотпойт, анын намазы намаз эмес. Намазын тургузбаптыр ал. Намазын тургузбаптыр. Ошондуктан жана биз мурунку сабактарда карап көрсөңүздөр болот, ошолдо айтканбыз, 3 дин 3 негизде куралат. 3 негизде. Пайгамбарыбызга Жабраил периште келип айтып кеткен. Иман, ислам, ихсан. Ошол иман келтирип, анан ислам менен жашап, бирок бул жактагы ихсан болбосо, Алла Таала сени көрүп турат деген сезимде Аллага кулчулук кылбасак, адеп ахлак менен амал кылбасак, бирөө менен мамилебизди оңдобосок, жакшы кулк мүнөздө болбосок, бул жактагы намазыбыз, орозобуз бардыгы күйүп кетет. Уш 3 нерсе болбосо түркү кулап түшөт. Ислам менен толук жашаган болуп эсептелбейбиз. Биз азыр ислам дегенде эле намаз деле эстеп калдык да, ислам менен эле дегенде сакалды эстеп калдык, ислам дегенде эле жолукчан же таспини эстеп калдык. Жок. Адамдын ички сезими ошол ибадаты менен бирге Аллага болгон мындайча айтканда такыбалуулук кандай? Мына ошону менен бааланат. Ошондуктан бул нерсени аста секин, шариятта бул туура эмес экен, сөгүнгөн болбойт экен, намазыңызды да жууп кетет экен деп мындайча айтканда мына ошондой кылып айтып коюшуңуз керек, эскертип. Ошол Жабраил периште келиштен дагы себеп ошо бул силерге диниңерди үйрөткөнү келди деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Динибизди үйрөткөнү келди дегенде ошол иман келтиришибиз керек. Биринчи Алланы таанышыбыз керек. Алланын бардык мындайча айтканда Алланын барлыгын бирлигин билишибиз керек. Керек болсо ушул пайгамбарыбызга дагы мына текеберлик жөнүндө бир эстеп кеттик. Пайгамбарыбыз келген маалда дагы араптардын байына келсе болмок, абройлуу инсанына, таанымал адамдарына келсе болмок. Ушул адамга, бир бейбечара адамга, бир жетимге ушул пайгамбарлык келдиби деп текеберлик кылып, ошого баш ийбеген көпөстөр, байлар болгон. Көрдүңүздөрбү, ушул текеберликтин айынан көп жерлерде ушул кыйынсынуу, менменсинүү арткага алып кетет. Мисалы үчүн илимди дагы эки нерсе тосуп коет дейт да. Биринчиси уялуу. Уялып мен ушул нерсени ушудан үйрөнсөм уятко, анан ушуна билбейт экен деп айтат да деп сурай албай, үйрөнө албай калат. Экинчиси текеберлик болот. Мен ушу өзүм чоңмун,
мен өзүм илимдүүмүн, ушул нерседен ушу жаш бала жаңы окуп келген болсо балким ошондон үйрөнөт белем, ушудан сурайт белем деп өзүн мындайча айтканда тартып текеберленет. Мына ошонун негизинде мындайча айтканда үйрөнө албай калат да. Ошондуктан бул текеберлик жакшы сыпаттардан эмес. Ошол жанагы 3 сыпатка дагы токтоло турган болсок, ошо 3 түркүгө ошол суроо келип калыптыр. Аны улайбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Зикирди сол кол менен тартса болобу дейт. Өз негизи бардык амалдар оң кол менен болгону дурус. Эгер сол колдо бир оң колдо бир тоскоолдук болуп аткан болсо, ооруп аткан болсо, же бир нерсе болгон болсо, сол кол менен деле тартса эч нерсе эмес. Бирок негизги ар бир иште оң менен баштоо сүннөт дейт да. Ар бир ишти бисмилла менен, Алланын аты менен башталган болсо, мындайча айтканда, ошол иштин аягына Алла Таала жардам берет. Эгерде ошол нерсени оң кол менен баштаган болсо, мисалы тамак жеп аткан болсо, ошондо береке берет. Ал эми сол кол менен жеген болсо, мисалы бисмилла айтылбай калды, ошо жин шайтандар келет дейт да ошол нерседе. Сол кол менен жегенде жин шайтан кошулуп жейт дейт. Ошентип жанагынтип үй таза эмес болуп калат. Андан кийин бала чакага зыян жеткизет, түштөрүнө кирет, бастырык басат дегендер нерселер бардыгы ошодон келет. Ошондуктан жештин дагы адептеринде ошо бардыгында бисмилланы айтып, ар бир иште оң кол менен баштап кылганы сүннөткө ылайык болот. Эми ошол 3 нерсени Жебраил периште үйрөткөнү келди, диниңерди деген да. Ошону биз көпчүлүгүбүз көңүл бөлбөйбүз. Биз Кудай Таалага ишендик, ахиретке ишендик, болду, бул ыймандуу болдук болуп эсептелебиз дагы. Эми намаз окушубуз керек экен, болду, намаз окуп коебуз, бирок баягы эле соодабызда алдамчылык болуп аткан болсо, бир досубузду алып келип алып, аны бир мактап, аны кымбатка сатып аткан болсок, же болбосо бир жерден базарга келтирбей эле сырттан эле тосуп алып, арзандарга алып коюп аткан болсок, же бир картошка сатып аткан болсок, ортосуна жандай майда картошкаларды коюп, чиригендерин коюп, сыртына чоңдорун көрсөтүп, ошентип алдап сатып алган болсок, малыбызды мисалы үчүн уюбузду ушундай сууга толтуруп курсагын чоң кылып семиз көрсөтүп аткан болсок, же сүттүү кылып көрсөтүп аткан болсок, ошентип айыбын айтпастан амал кылсак, ошентип ибадат кылсак, анан ушулардын бардыгын пайгамбарыбыз бизге тыйып койгон нерселер. Ушулар дагы мындайча айтканда ибадат болуп эсептелет. Алла Таала жүрөктө ушул нерсени ихсан деген сөз ошол. Алла Таала мени көрүп турат, мени алдабашым керек деш керек. Алла Таала көрүп турат, мен жалган сүйлөбөшүм керек, айыбын ачык айтып сатышым керек деп адам ошону Алла Таала көрүп турат деп сезимде ошол мамиле, дин муамела дейт да, дин да мамиледе дагы туруктуу болуш керек, сөзүндө туруш керек, карыз алган болсо убагында бериш керек, аманатка кыянат кылбаш керек. Мына ушулардын бардыгы бул дин. Бир гана дин дегенде намаз, орозо менен чектелип калбашыбыз керек да. Бардыгыбызга Аллахым хидаят берген болсун. Аллахым ошол текебердилик сыпаттардан баарыбызды арылткан болгон болсун. Баарыбызда сылыктык, жөнөкөйлүк сыпаттар менен сыпатталышты, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен амал кылышты Аллахым насип кылган болсун. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи роббил аламин бирахматика я архамар рахимин.